Азыр бул жерде биз ошол жанакы эмени трость деп коет экен, мына таякты пайдаланганды үйрөтүп атабыз, Кудайым буйрса. Анан жамча көзү чалабыла көргөндөргө мындай маска болот экен. Масканы тагып коюш керек экен. Ажибай. И потом ровно стоим. Ошол мана таякты түздөгөндө бойну түз алып үйрөнүш керек экен да. Түз болуп туруп, денени түз алып жүргөнгө. Ошо мурундан өйдө болуш керек экен таяк. Азыр бул трость сабагы башталат. Бул тростторду атайын таратып, анан трость жөнүндө түшүндүрүп беребиз. Азыр болсо биякта Азат келди. Бул Азат азыр телефондорун говорящий программа, көз азиздер атайын говорящий программа менен колдонот. Ошо программаларын жандырып, даярдап туруп, анан кийин бул кишилерге телефонду колдонгонду үйрөтөт уже. Балдар, трость сабагында правила бар. Бул эң основной правиласы трость деген эмне деген суроого жооп бериш керек. Ар бириңер азыр айтып бергиле, трость деген эмне? Силер үчүн эмне? Хорошо, элдин түшүнүгү үчүн эмес, именно сен үчүн трость деген эмне деген ошо суроого жооп бериш керек. Анан экинчи правиласы моол жакта, анан тигил, анан ошол, анан анан мы деген андай сөздөр колдонулбайт. Вообще жашооңордо дагы андай сөздөрдү колдонбойбуз. Эмнеге дегенде, моол жакта дегенде түшүнбөйбүз да туурабы, каякта айтып атканын. Бизге көзү көрбөгөндөргө чотко жана армиядагыдай болуш керек. Оң жакта, сол жакта, астыда, артта, өйдөдө, ылдыйда, ошондой чотко направленияларды билишибиз керек. Анан кишилерден мисалы үчүн силер адашып кеткен болсоңор, бирдеме издеп аткан болсоңор дагы өзүңөр точно, правильно нужно азыр туура суроо беришиңер керек, чтобы туура жооп алыш үчүн. Мисалы үчүн силерге остановка же көчө керек болсо, силер точно сурашыңар керек. Моол көчө кайсыл десеңер, бул түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн башка кишиге дагычы. Анан ошон үчүн алардын основнойсу визуально көрүш керек. Ал визуально көрсөтүш үчүн өзүңөр мисалы үчүн турасыңар, азыр шум машиналардын үнү кайсы жактан чыгып атат? Ким укту? Сол жактан чыгып атат. Ким Билал, кайсы жакта машиналар өтүп атат кээде? Оң жактан өтүп атат. Оң жактан. Ошол нерсени мисалы үчүн силер машина кайсыл жакта деп сураш үчүн мисалы үчүн ошол көчөнү табыш керек, Кайсыл жакта деп астыңарга мисалы үчүн бир көзү көргөн эле киши келип калды, кечиресиз. Моол көчө кайсыл дегенде, Асылбек, мына колуңарды берсең, можно колуңарды бергиле. Моол көчө дегенде силер угуп атасыңар да машинаны. Силер монтип көрсөтүшүңөр керек. Моол көчө кайсыл көчө деп колуңар менен көрсөтүшүңөр керек. Ошондо точно угаса айт жооп аласың. Моол деп мына сол жакта моол. Ошону көрсөтүшүңөр керек силер. Моол көчө дегенде көзү көргөн киши сиздин колуңузга ориентироваться этет. Сиз моол көчө дегениңиз үчүн бул именно ушул көчөнү айтат. Эгерде мындай жөн эле туруп эле бул көчө кайсыл көчө десеңер, ал эмнени сурап атканыңарды түшүнбөй калат. Мен өзүм турган көчөнү сурасам кандай сурайм, мисалы үчүн өзүм турган көчөнү сурасам. Например, машина көчө эмес, мына ушул турган көчөнү сурасам. Ушул сиз турган көчө, ошол машина көчө, сиз турган көчө болот. Анан азыр түшүндүрөм, эмне үчүн машинага ориентироваться эткенде. Азыр ошону эстеп туруңуз, Эмне үчүн машинаны именно көрсөтөбүз, Так, Тыныбек, ар дайым, бир колуңарды бошоткула, пожалуйста. Ар дайым туура жооп алыш үчүн сиздер колуңар менен указывать этишиңер керек, эмнени сурап атканыңарды. Мисалы үчүн көчө маңдайыңарда болсо, моол көчө, кайсыл көчө дейсиңер. Эгер шум машина сол жактан угулуп аткан болсо, моол көчө, кайсыл көчө деп сурайсыңар. Ошондо көргөн киши силерди көрүп, колуңарды көрөт да, силер эмнени көрсөтүп атканыңарды, указывать этип атканыңарды көрүп, анан ал точно ошол силер сураганга жооп берет. Так, Марат, руку. Түшүндүң, Колуң менен указывать этесиң. Бул, же бул, Ошону көрсөтүп указывать эткенде гана түшүнмөй. Так, Фархат, давай, одну руку дай. Вот. Ты правша или левша? Правша. Правша, тогда трость здесь будет всегда, да? У тебя, значит, вот эта рука будет всегда свободна. Тура, если хочешь правильно спросить, какая улица? Сейчас шум машин с какой стороны? Ты где слышишь? Слева. Слева, да? Вот. Если тебе нужно узнать, какая это улица, ты показываешь рукой, указываешь именно туда, откуда шум идет, и спрашиваешь, вот эта улица, какая улица? Түшүндүк? Все? Или если, например, впереди нужно спрашивать, вот эта улица какая, вот эта улица какая. Можно ладонью просто указывать, можно пальчиком указывать, да, чтобы, как обычно, указательно. Обычно все указывают пальцем, да? Вот этот указательный палец, вот где указательный? Во, все, вот это или вот это. Поняли, да? Талай веке.
Бериңиз колуңузду. Мынакей сол кол бош. Сол кол бош, молодцы. Ушул кол менен көрсөтүп сурап алыш керек. Мисалы үчүн сизге бул там керек болсо, же бул жакта там болсо, или көчөнү сурагыңыз келсе, мисалы үчүн шум азыр каяктан чыгып атат? Шум азыр мына бияк тараптан. О, все, точно. Потому что уже прислушались, да? Жакшы угулуп калды же. Все, ошон үчүн ушул менен көрсөтүш керек. Бул жактан дегенде түшүндүңүз, эгерде бул жактан бирдеме сураш керек болсо, могул жактагы көчө ушул көчөбү же могул жактагы көчө ушул көчөбү деп сурасаңар, ошондо силерге точно жоопту, именно силерге керектүү нерсени аласыңар. Жөн эле туруп эле могул кайсыл көчө десеңер, силер эмнени сурап атканыңыз түшүнүксүз болушу мүмкүн. Мисалы үчүн, ал башка нерсени айтып коюшу мүмкүн, башка көчөнү айтып коюшу мүмкүн. А именно силер бул көчөнү көрсөтсөңөр, ар бир көчөдө указательдер бар да. Кишилер именно ошол жактагы турган указательди карап туруп айтат да, ушул көчө экенин. Ошондо туура жооп аласыңар. Садыр? Түшүндүк, Могу свободный колуң ушул болот да. Ушу менен указывать этип коесуң. Бул же бул жактабы, же бул жактабы, деп. Билал таксыр? Колуңузду. Бул колдо трость турат да. Азыр мен мону тростумду берейин сизге. Ушул сизде туруп турсун пока. Так. Ушу менен көрсөтөбүз, указывать этесиңер. Оң жака, же сол жака, же бул жакта деп. Так. Түшүндүк, Мына указывать этесиз, указывать только. Именно, если азыр шум каяктан угуп атат, сизге эмне керек? Мисалы үчүн сизге ошол шум машинды билиш керек болуп атат да, кайсы көчө экенин. Ошону ушу кол менен көрсөтөбүз. Бул жактабы деп. Бул жактагы көчө кайсыл көчө? Или, например, бир жака мага бир здание керек болуп калды десе, ал айтса, сол жакта десе, а может ал өзүнөн сол жакта айтып койду. Ошон үчүн сиз сол жагыңызды көрсөтүп, бул жакабы деп айтасыз. Же бул жакабы деп көрсөтсөңүз, ошондо, жок, бул жак экен деп өзү эле направить этип коет. Точно туда, куда надо көрсөтөт ошондо. Демек бул өзүнүн ориентирин сездеш керек экен да. Өзүн түшүндүрүш керек и точно билишиң керек каяка. Мисалы үчүн, экөөбүз бет маңдай турганда, мен оң жагым, сиздин сол жагыңыз болуп калат. Менин сол жагым, сиздин оң жагыңыз болуп калат да. Анан сиз сурап атпайсызбы, сол жактагы көчө кайсы көчө десеңер, менин оң жагымда көчө турат, анан сол жакта көчө жок деп коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн силер кол менен көрсөтсөңөр, ал көргөн кишилер всегда мындай визуально воспринимать информацию, мындай көрүп воспринимать этет. Ошондо көрсөтүп коет. Биякта бул көчөнү айтып аткан турбайбы деп туруп, аны точно айтат да. Ошого керек болот. Так, Баяман? Түшүндүк, Ты не понял, да? Или понял? Я понял. Понял, да? Вот эта рука всегда должна. Здесь будет всегда теперь трость. Ты правша или левша? Правша. Правша. Здесь будет всегда трость. Эта рука уже занята навсегда, потому что будет с ней трость. И ты указываешь, хочешь сюда или туда. Сейчас шум машин с какой стороны? Слева. Слева? Молодец. Вот эта улица какая, или вот это здание какая, или что-то спрашиваешь, указываешь, хорошо? Все. Так, теперь, баягы сурообуз, трость силер үчүн эмне? Баяман, быстро давай ответим. Для тебя, что такая трость? Трость это... Трость это такая палка, которая помогает для слабовидящих. Молодец. Ориентироваться. Молодец. Билал? Так. Тросту бул ушул неме менен Сибирин үйдө атасызбы? үйрөнүп аткан Таяк. Хорошо, молодцы. Садыр? Трос мен үчүн бул көз да. Göz. Молодец. Так, Талай байке? Трус биз үчүн көз. Адашканда кээде жакшы туура жолду таап берет иншалла. Все, тура. Трос это третий глаз человека. Третий глаз человека. Третий глаз человека. Хорошо. Молодец. Так, Марат. Мен жардамчымын. Жардамчы. Хорошо. Тынчтык. Тыныбек. Трос деген бул биздин көзүбүз. Хорошо. Менин да трос көзүм калат эми. Көз. Хорошо. Эми трость силердин көзүңөр болсо, сүрөткө түшүп атканда, бир жактарга киргенде, бирөөлөр менен кезиккенде көздү үйгө калтырып кое албайбыз да, туурабы? Жетелеген бирөө пайда болуп калса, көздү үйгө калтырып кое алабызбы? Жок. Жок. Көзүңөр по-любому көз неде да, көздүн кабагынын өзүндө, денебизде турат. Ошон үчүн тростун эң биринчи мааниси бул силер үчүн жөнөкөй таяк болбошу керек. Именно силер үчүн. Бул силердин денеңердин бир мүчөсү. Бул менен айрылыштын жолу жок да, мүмкүнчүлүк жок. Это невозможно, неразлучная часть вашего тела, да?
Почему дегенде это восприятие будет бул кабыл алуу силерге бат басканга, маалыматты туура алганга, өзүңөргө уверенный болгонго жардам берет. Ошон үчүн бул силердин өзүңөр үчүн ошондой түшүнүк болуш керек. Бул силердин денеңердин бир мүчөсү. Буну эч жака, мисалы үчүн жана сүрөткө түшүп атканда кээ бирлер уялат, андай толтура, кээ бирлер билин жолду туура эмес таап алдым, жыгылдым, андай болдум, андай эмес. Бул денеңердин бир мүчөсү. Эгерде колду бүт нерсеге колдонсо болот, кол менен, эки кол менен эмне кылса болот? Жакшылык кылса дагы болот, жамандык кылса дагы болот. Точно ошондой эле силер бул таяк менен жакшы нерселерди жашасаңар дагы болот, жакшылык кылып, жолуңарды таап кетсеңер, жыгылбасаңар, бүт нерсени кылсаңар болот. Ошондой эле колдонгонду билбесеңер, жыгыласыңар, жолуңарды туура таап бере албайт. Точно ошондой эле анын колдонуунун ыкмасын билиш керек. Колдонуунун 3 ыкмасы бар. Биринчи ыкмасы азыр көрсөтөм, бул ачык алакан дегени. Экинчи ыкмасы бул это open palm, англискиден келген, англис тилинен келген, ачык алакан деген техникасы. Бул кишилер көп жерде колдонулат. Экинчи техникасы бул pencil grip. Pencil grip деген, pencil дегенде ручка, кыргызча которгондо, карандаш, ручка, ошо ручканы кармагандай кармалат. Бул экинчи техникасы. Анан үчүнчү техникасы бул ошол таяктын ууш жагында как аркадай болуп, эки жакка тийип турганда үн чыгарат. Таякты жерге коюп алып, мындай кыр деп не кылганга болбойт, Кечке мындай не кылсаңар, жерге шубасаңар, сүргүлөгөн болбойт. Ошон үчүн таяк обязательно бул нежно жерге эки жакка гана тийиш керек. На уровне своих плеч. Так, берсең, таягыңарды берсең. Мен таягымды берип койдум эле да, азыр туруш келгенче. Таякты мондай кылганга болбойт. Потому что силер анда аз маалымат аласыңар. Эмнеге дегенде, бул мол тийип аткан жерди гана айта алат силерге. Түшүнүңөрбү? Бул жерди сыйпалап атасыңар, ошол 2 метр жерди гана сыйпалап маалымат ала аласыңар. Эгерде буну туура колдонсок, азыркы үйрө көрсөтөм. Туура колдонсок, бул мондай үн чыкканда уже маалымат алганда силер биринчиден жерди билдик азыр. Бул не? Асфальттын үнү ушундай чыгат, асфальт, таш, нелердин үнү ошондой чыгат. Ошондой эле бул жактан байкасаңар башкача үн чыгып атат. Азыр спокойно троис колдонбойбуз, үнүн айырмалайбыз. Мен түз эле турам. Бир жерде эле туруп эле троисти эки жакка эле чабып атам. Көрүңөр, эки жактан эки башка үн чыгып атат. Эки башка үн чыгып атабы? Тонкости бар, ошондой укканга аракет кылыш керек. Ал келет. Ошон үчүн бизде долго үйрөнөбүз, шашпай үйрөнөбүз. Троистин экинчиси эч качан шашпаш керек техниканы үйрөтүп атканда. Анан техниканын эң акыркы этапы бул деген бул техника баарын бириктиргенде, жана үчөнү үйрөтпөдүмбү? Ошону баарын бириктиргенде structure discovery дегенди техниканы билдирет. Бул деген өзүңө өзүң ачылыш жаса деген техника, метод. Биз үйрөтүп аткан бул өзүңө өзүң ачылыш жаса деген метод. Бул деген өзүң айлана чөйрөнү изилдеп, өзүңө өзүң ачылыш жасап кетесиң. Ал үчүн сага троисту кармаган техника керек. Экинчиси аны уккан методу керек. Анан үчүнчүсү бул мээ менен байланыштуусу, бул mental mapping деп аталат. Mental mapping деген бул мээде автоматически карта түзүү. Бул мээни ушундай программалоо да. Мээңер автоматически эле карта түзүп салат. Мисалы үчүн көрөлгөндөн көрбөй ким Асылбек силер билесиңер, өзүңөр кетип атканда эле жана бир баскан жериңерди эстеп каласыңарбы? Ошону бирок автомат кылып коесуңар. Силер эстеп калайын деп эстеп калбай, просто автоматически мээңер ал жөнүндө ойлонбойсуңар. Мисалы үчүн дем алалы деп ким ойлонот? Эч ким ойлонбойт да. Дем вдох, выдох деп эч ким ойлонбойбуз да турабы? Автоматически эле денебиз болот. Точно ошого жеткиребиз. Биздин методубуз ошого жеткиребиз, чтобы силер басып кетип атканда эле мээңер уже карта түзүп коет, бул жакта. Ушул жерде туруп, кантип неге жеткенди билип аласыңар. Кантип Ошко жеткенди, кантип Бишкекке жеткенди, кайсыл жерден кантип учуп кеткенге. Ага 3 нерсе ориентир жардам берет. Ал ориентирдин 3 эле нерсеси бар. Бул бүт дүйнө жүзүндө бар нерселерге ориентир көрсөтөбүз. Говорящий светофор, анан жанагындай плиткалар, аларга не ориентируемся.
они меняются. Например, тротуарга не ориентируемся, он меняется. Потому что бүгін түп-түз болушу мүмкін, ертең бузулуп коюшу мүмкүн, туурабы? Вот, ертең мындай болушу мүмкүн. Ошон үчүн эми суроо. Дүйнө жүзүндө, бүт дүйнө жүзүндө 3 нерсе бар. 3 нерседен да көп. Бизге керектүү 3 эле нерсе бар. Ошол нерселер өзгөрбөйт. Ошол нерселер бүт дүйнө жүзүндө бар. Биринчиси эмне? Дүйнө жүзүндө бүт жерде бар нерсе эмне? Жер, хорошо. Дагы? Асман, дагы? Убакыт, дагы? Убакытты кантип белгилейбиз? Билишет. Билет. Убакыт канча орунбу же? Вообще билишет да. ошо саат жок болсо кантип билип жүрүшкөн? Саат жок болсо илгери Күнгө карап, Күнгө карап. көрбөгөндөр күнгө карап. Ошо азыр айттым. Дүйнө жүзүндө бүт жерде не бар? Күн бар, Күнгө ориентируемся дегенде кандай? На 4 стороны света дейт. Бул деген күн каяктан чыгат? Бүт жакта. Кыбла жактан чыгат. Чыгыштан чыгат. Күн всегда каяктан чыгат? Дүйнө жүзү боюнча чыгыштан чыгып каяка батат? Батышка батат. Значит, чыгыш, батыш, түндүк, түштүк. Ошол менен ориентироваться эткенди үйрөнөбүз. Буну единственный кимдер колдонот айтайынбы? Буну только военныйлар гана колдонот. Бул деген сиз туруп алып азыр могу жерде так азыр чыгышта турамбы, неде турамбы дебейсиңер. Биз аны үйрөтөбүз, бат эле таап аласыңар. Аны денеңер өзү эле табат, ал күн каяктан чыкты, кайсыл убакта каяка келет, кандай батат. Ошол биринчи ориентир бул күн. Чыгыш, батыш, түндүк, түштүк. Мисалы үчүн силерде могул мечитти билгиңер келсе, ошол мечиттин кайсыл эшигинен киргиңер келсе, бул мындай азыр мен бүт программамды кыскартып эле түшүндүрүп берип атам силерге. Атак мынчалык эмес. Мечиттин кайсыл эшигинен киргиңер келсе, Нематулла устаз менен сүйлөшүп атасыңар да. Устаз, мен сизге конокко келип атам дейт. Ооба, хорошо, келе бер. Үйүңүз кайсы жерде? Үйүм Ленинградский менен Молодая гвардиянын кесилишиндеги мечит. Мечиттин кайсыл эшиги? Мечиттин чыгыш тарапты карап турган эшиги деген болсо, мен уже түшүнөм, ошол келгенде, ошол көчөдөн эле уже түшүнүп коюп туруп, эшик каерде жайгашкан. Хотя мен биякта эмесмин. Уже сразу билип алам, кантип кириш керек экенин уже түшүнүп аласың үйгө ичинечи. Ага единственно ошо mental mapping деген жардам берет. Анан аны жөн эле чыгыш батышты билиш үчүн аны үчүн мен бул жерде болушум керек, туурабы? Бул жерде болгонго чейинки ориентир дагы бирөөсү бар. Бул дүйнө жүзүндө экинчи ориентир. Бүт жерде эмне бар? Сол жагыбызда эмне болуп атат? Машина. Бүт дүйнө жүзүнүн бүт жерде машина бар. Машиналар кайсы жерде жүрө алат? Асфальтта. Только машина жүрө алган жерде гана жүрө алат, туурабы? Машина көчөдөн. Машина көчөнүн үнү башкача болот. Поток машин көчө экенин айырмалап коюштун жолу оңой эле, туурабы? Бул машина көчө экен. Экинчи ориентирибиз бул машиналарга ориентироваться этебиз. Эмнеге дегенде, ал өзгөрбөйт. Ал өзгөрүш үчүн көчө жабылыш керек, полностью башка аны перестройка болуш керек, туурабы? Бул бирок бүт дүйнө жүзүндө бар. Эми характеристика дорог деген болот. Машиналарга эмнеге ориентироваться этебиз? Эгерде машина жол болсо, машина жолунун жанында эмне болот? Обязательно тротуар, же болбосо киши баскан жер, же болбосо арык, дарак, ошондой өзүнүн характеристикасы бар. Ошого ориентироваться этиш үчүн биз көчөлөргө ориентироваться этебиз. Көчөгө ориентироваться эткенде биз точно адашпай табып келебиз. Бул деген күнгө кошулат, анын жанына көчөлөр кошулат, анын жанына анан дагы үчүнчү ориентирибиз бүт дүйнө жүзүндө кишилер каякта жашайт? Үйдө жашайт. Значит, бүт дүйнө жүзүндө эмне бар экен? Үй бар. Үйлөр бар. Үй деген бул зданиялар, Здания бир күндө эле жок болуп кетпейт, туурабы? И анан характеристикасын колдонобуз. Бул эгерде машина көчө сол жакта болсо, здания кайсы жакта болот? Оң жакта болот. Вот ориентир. Ошолорду колдонгонду үйрөнөбүз. Түшүндүңөр, Ошол 3 нерсе всегда жардам берет силерге. Чыгыш, батыш, түндүк, түштүк силерге эмнеге жардам берет? Бул кайсыл жакты көздөй именно, мисалы үчүн Ленинградский көчөсү болсо, ушул көчө бойлоп сиз чыгышты көздөй басышыңыз керекпи, же батышты көздөй басыш керекпи, же түштүктү көздөйбү, же түндүктү көздөйбү? Ошого жардам берет силерге ориентироваться эткенгечи. Анан зданияны тапканга уже тротуарлар менен эле келип таап аласыңар. Түшүндүк, Азыр болсо эми трошты алабыз, Асылбек. Азыр бүгүн биз Open Palm, ачык алакан техникасын үйрөнөбүз, Так, эми
Троштубузду ага чейин бир суроо дагы болот. Бул троштубуз эмне үчүн узун? Эмнеге силер традиционныйды эмне үчүн алган жокмун? Ага караганда узун бекен? Ооба. Традиционныйга караганда узун. Анан дагы эмне айырмасы бар экен? Жеңил. Жеңил. Анан дагы эмне айырмасы бар экен? Учунда сыйгалак жакшы экен. Учунда сыйгалак жакшы экен, дагы Звукту жакшы алып берет. звукту жакшы алып берет. Анан еще дагы Мончо бар экен деп коеюн. мончо бар. Мончо бар экен. И дагы мындай ийип көрсөңөр ийилчегирээк, э? Ийилчегирээк, назик экен. Назигирээк, э? Бирок түз экен мага. Түз, назигирээк. Назик болгону себеби буну назик иштетиш керек. Потому что көздү, дененин мүчөсүн баарын назик иштетсең, Назикке окшогон назиктиги Садырга окшош экен, бирок түздүгү мага окшош экен. экинчиси бул тросту, берки трост жана традиционный деп атпайбы? Ошол тросту кантип келип чыккан жөнүндө кичине айтып берип коеюн. Ал тросту көзү көргөн киши эле ойлоп тапкан, көзү көрбөгөндөр үчүнчү. Ал трост ооба, Мурдагы. мурдагыны. Азыркыны эмес. Традиционныйды. Традиционный жана береки. Бүтөлмө жана ар түрлүү колдоносуңар го. Обычный мурункуларчы. Бул биздики буну эмес. Аны көзү көргөн кишилер гана ойлоп тапкан, көзү көрбөгөндөр үчүн. Эмнеге дегенде көзү көрбөгөндөр жана машиналар коюп кете берип, ар нерсе боло бергенден бул символ. Бул менен басат деп эч ким ойлогон эмес. Бул менен өзүнчө передвигация этет, өз алынча бат-баттан басат деп не думали вообще. Это чисто для того, чтобы алтрость колуңарда турса, это означает, что вы слепой. Ошону гана билдирет. Бул өздөрү үчүн ойлоп тапкан, получается, өздөрүнө безопасно, да? Көзү көргөндөр. Көзү көргөндөр, ооба. Бул безопасность алар үчүн. Жана мурун кылымдар мурунда кишилерди сүзүп кете берген машиналар ошондой болбошу үчүн колунда таягы бар кишини көргөндө, бул көзү көрбөйт экен дегенди биле ойлоп табылган. Бүгүн биз берип аткан трость силерге бул көзү көрбөгөндөр өздөрү ойлоп таап, өздөрү неден өткөзүп, методу колдонуу методу гана өзгөчөлүгү бар. А так ошондой эле таяк. Жана башында айткандой эле бул жөнөкөй эле таяк. Бирок денеңерди мүчөсүндөй кабыл алсаңар, ал силерге жардам берет. Антпесеңер, анда бул обычный таяк болуп калат. Колдонуу методун жакшылап үйрөнсөңөр, бат басасыңар. Жакшылап үйрөнө албасаңар, анда кечирип кой да. Баягында эле жыгылып кыйнала бересиңер, э? Анан экинчиси бул таякта көзү көрбөгөн кишилерде дүйнө жүзү боюнча стереотип бар да. Бүт көзү көргөндөрдүн арасында дагы көрбөгөндөрдүн жашоосу караңгы деген стереотип бар. Ошондойбу? Силер кандай деп ойлойсуңар? Эле көзү көрбөсө биз күндүн кирип чыкканыбыз караңгы деп ойлойбуз. Ошентип ойлойт да. Ошол туурабы? Кандай деп ойлойсуңар? Жок. Мына кошула албайм мен мисалы. Ошо туура. Кошулбаганыңыз туура. Мисалы алар көрүп атса, биз кулак менен угуп атабыз, кол менен кармалап көрүп атабыз иншалла. Алла көз алып койсо да кулак бар, кол бар, бүт менен басып барып атабыз иншалла. Акыл эсти ойгон койгонсуп барып кармалап көргөн аракетин кылабыз иншалла. Всё. Значит, караңгы деген сөз туура эмес, э? Жашоо бул караңгы деген. Анан ошон үчүн, алейкум ассалам, мурунку таяктар еще кара түстө болгон. Кара, кызыл түстөрдө болгон. Аны ак түскө азыркы таяктардын баары ак түстө. Ак түс дегенде, ак түс эмнени билдирет? Түс өзү эле. Ак түс эмнени билдирет? Жолду, дагы эмнени билдирет? Тазалыкты, аруулукту. Тазалыкты, аруу. Ак түс, ооба. Просто свет, ак түсчү. Каякта болсо мисалы. Каякта болсо эмнени билдирет? Любой жерде, любой эле жөн эле ак түс. Жер жүзүндө эле ак түс деген нени билдирет? Тазалык, арулук, ниети таза, ак ниет деп ошондой ошончо айтылат. Ак түс менен только жакшылыктарды гана не кылат, салыштырылат. Ошон үчүн бул таяктын ак түсү экени дагы бул баратканда бул силерден астыда кетип атпайбы? Туруш силерден астыда кетет, силерге безопасно кылган үчүн. Биздин жашообуз караңгы эмес. Бул таяк как бы билем, котора албайт да, просто мен орусча немне азыр. Бул таяк такой жакшылыкты билдирет, жашообуз жарык дегенди гана билдирет. Түсү дагы ошондой өзүнчө философиясы бар. Акпы? Ак деген, бул таяк ак түстө. Ошондой жакшылык, арулук, жакшы нерсени билдирген үчүн ак түстө кылынган. И плюс ак түс көзгө жакшы көрүнөт.
капкара бирдемени көтөрүп алып элестетсеңер, көзү көрбөгөн киши капкара таяк көтөрүп алып еще Көзөйнеги да кара деп кой. Көзөйнеги да кара келип атса, бир убакта көзү көргөндө алдыдан чыкса жүрөгү түшүп калат да. Ошондой болбош үчүн ак түс деп колдонулган. Анан экинчиси узун болуп турганы бул маалыматты кече деле айткан, маалыматты бата алыш үчүн, экинчиси денеңерди түз кармаш үчүн. Всегда денеңер турасыңар го жөн эле. Ошондо эмне үчүн мурдуңар менен тең, анан пешенеңер менен тең болуш керек, себеби башыңарды түз кылганга жардам берет. Аны кантип кылабыз? Тросту жаныңарга кармайсыңар дагы өзүңөргө. Мисалы үчүн азыр. Мына мындай кылыңар. Так, сейчас, чтобы выпрямиться, вот. Көрдүңүзбү? Мына. Бул сизге кыска экен. Вот. Мондай турсаңыз түз турасыз. Ушу даже бүкүр эмес экенсиз. Ушундай турушуңуз керек экен. Ушу таяктарым өлчөп бартам өзүм. Ошентип постоянно ошентип өлчөп туруш керек. Ошонтсым керек. Ошо жөн турганда деле өлчөп коюп, бул автомат кылып алсаңыз, убакытка чейинчи, убакыттан кийин уже түз болуп калат. Уже мен жондорум мурактан чыга баштадым дечи. Ошол бүкүрү болгон, бүкүрү дегенде жоңор эңкейип баштайсыңар го, кыска болгон үчүн эңкейип жүргөндө ал эңкейгендин зыяны аябай көп, себеби умуртка менен бул байланыштуу. Эгерде силер эңкейип жүрө берсеңер, ден соолугуңар начарлайт, кыйналасыңар, ошондой болбош үчүн всегда түздөп туруш керек, Мындай кылыңар, түз, всё. Түздейбиз. Всё, ну-ка, давай выпрямимся. Вот, еще. Барет келдиңер, барет. Еще. Всё. Düzdeyizби? Всё. Selam aleyküm. Давай беке. Всё. Qanday, yaxshi? Alhamdulillah. Түз турабыз. Всё, хорошо. Sağ baştaldı joq. Түз турабыз. Qataraq tura berесиң сен да? Түз эле экен. Всё, болду. Всё. Keyin saqtar. Anda sen neme kire berесиң? Жок, кирерсиң, Азаттын жанына кирерсиң да. Azat içindeби? Алейкум. Тима кандай? Азат ичинде ошондой кылат. Түшүндүк, эми традиционный тросуңарды алып салабыз. Традиционный трости убираем. Рядом можно устазга берсеңер чогултуп коет. Болду, бул менен коштошуп койгула. Жакшы бар деп. Бул бүттү. Срогу бүттү. Рахмат деп койгула. Эми жаңы таяк. Эми жаңы немен үйрөнүңүз. Жаңы көзөйнек деп кой, Эми экинчиси Open Palm'ды үйрөнүш үчүн биринчи бизге көзү көрбөгөндөргө ар дайым ориентир керек, туурабы? Ориентир керек. Эми түз кетиш үчүн, түз басыш үчүн биз денебиздин ортосун табышыбыз керек. Дененин ортосу каерде? Киндик алды. О, точно, киндик. Эми оң кол правшалар, эгер оң кол колдоно тургандар тросту сол колго алабыз. Сол кол колдоно тургандар тросту оң колго алабыз дагы. Колдон колдон берем, бирокчу. Анда оң кол менен не кылсаңар, тросту анда сол колго алгыла. Сол колго жөн эле жаныңарда турат трост, Алаканыңарды, оң колуңарды киндикке коебуз. Койдукпу? Койдук. Эми алакан, ачык алакан дегенди билдирген, асманды карап туруш керек. Алаканыңар асманды карасын. Алаканыңар асманды карады? Азыр мен келип аны көрөм. Кандай болот, мен түшүнбөй калдым. Азыр. Киндик колум жетпейт экен антен десем. Каяка? Алакан Киндикке? Алакан. Киндик каякта? Мына? Всё, бияка түшүрөбүз. Sen çıkanakta öyle etedi oldun şu. Jetmeye tatma dedi. Мен кана кой алакан асманга караттым, айылдыкмын да баары. Всё, бул трош ушундай эле турат. Трош всегда ушундай эле турат. Всё, алакан мына ачылды, мына киндикте турат. Şimdi көрсөтүп коюшуң керек бардыгына. Түз турабыз, азыр көрсөтүп коем. Ошо түз турабыз. Всё. Так, бул кол менен колдонобуз да. Всё, вот так. Алакан ушундай туруп турсун, Шашпай ошондой коюп тургула. Кана. Всё, болду, ошондой турабыз. Так. Ты меня понял? Ну-ка. Этот ладонь, где киндик, и все, она должна вот так стоять. Хорошо? Все, вот так стоит. Расслабляем плечи. Неле, устаз, плечи. Желке. Желкеңерди бош коесуңар. Ылдый ошол алаканыңар турган колуңарды деле желкеңер бош, денеңер бош, түп-түз турушуңар керек. Так, жок, бул кол эмес. Так, давайте. Бул колду кармайбыз. Сиз оң кол менен колдоносуз да? Всё, алакан мындай турат. Всё. Кыймылдабайт экен, кыймыл аракет кылбайт экенсиз, Булчуңдар уже атрофия болуп бараптыр, А так, всё. Так, вверх. Всё, хорошо. Так, всё, нет. Так, эту руку сюда. Эту руку сюда. Вот где этот пупок. Вот так, всё. И смотрим вот сюда. А вы заметили, что вы уже повернулись? Просто стояли, вы несколько раз повернулись. Ты сюда становись. Все. Все, вот так стоим. Эми тросту колдонгондо
не работает плечи, не работает остальные мышцы, работает только кисть. Алаканды ачып жабасыз. Только работает кисть, пальчики. Манжалар гана иштеш керек. Сжимаем и открываем. Сжимаем. Манжалар гана иштеш керек экен. Только манжалар гана иштейт. Все. Көрдүңүзбү иштегенде? Аз тросты кармаганда кыйналасыз. Так. Все. Ну-ка. Все, поняли, да? Хорошо. Спокойно, ну-ка. Все, поняли. Все. Молодцы. Эми ушундай турабыз. Пока. Эми ошол алаканга баш бармагыңар менен калган пальчиктериңердин ортосуна таякты астыга сунуп жаткырабыз. Жөн эле жаткырабыз. Жаттыбы? Анан алакан менен кармайбыз. Карап кой, бир карап кой. Ошо келди тамагы. Тура элеби? Ошо, токтоп туруңуз. Кармадым. Жок, тура эле. Все, ушундай эле. Жок, пока кармай туруңуз, ушундай эле жатып турсун, хорошо? Ушундай жатып турсун. Так. Все. Все, вот так просто лежит. Пока просто лежит, хорошо. Пока просто лежит, все, хорошо. Все, астыга. Башынан баштап өтүп баштайбы? Все, оода. Бир аз бүгүн ошондой өтөсүн, эртең анан башып кетесиң. Шаш, азыр. Муну мондай жаткырабыз, астыга сунуп. Түшүндүңүзбү эми? Жатты, все, ушундай жатат. Ушундай жатат только. Демек бул алдын ала көрсөтүш керек экен да. Алдыда болуш керек. 3 шаг, 4 шаг астыда болуш керек. Так, вот так. Все, мындай еще жаткыр, еще. Вот прям до конца почти. Ошо жеринен карайсыз. Все, мындай жатыш керек. Все, вот все. Все, анан. Все. Вот все. Все. Теперь эми жана башында айтканымдай эле алаканыңарды жапсаңар, тростуңар өзү эле бир жакка бурулуп кетет өзү эле. Жапкыла алаканды. Бурулдубу сразу эле? Сол жакка бурулду. Бираз сол жакка бурулат. Ага кичине жардам берип коесуңар, эки пальчигиңер менен. Мына караңыз. Болду. Көрдүңүзбү мына все. Бирок на уровне своих плеч. Муну өзүңөргө керектүү эле жерди гана издейбиз, хорошо? Мына жатып тургандай болуп. Мына аякка кетпейт, аякка силер баспайсыңар. Эми Асилден экөөнү мындай жапсаң өз бурулат экен. Көрдүңүзбү? Вот. Сол жака. Акырын эки жапсаң сол жака бурулат таяк. Мол эко кармап турат. Мол эко менен мондай болот. Мына все. Аякка анча кетпейсиз, түшүндүңүз э? Мына мол желкенин уровенинде эле. Түшүндүңүз э? Асылбек, мол желкеден ашпаш керек. Мол желкеден молдон да ашпаш керек, и бундан да ашпаш керек. Түшүндүңүз э? Мына 1 2 1 2 1 2 көрдүңүзбү? Работает только ким мына. Көрдүңүзбү? Бияка оңго кеткенде ачылат. Оңго кеткенде ачылат, бияка жабылат. Ачылат, жабылат. Все. 1 да, чуть-чуть шире, оң жагырака. Все. Ушул болду, э? Чуть-чуть бияка жылып алам, мына кишинекиге тиесиңер азыр. Солго. Все, болду. Все, ошону кылып туруңуз, э? Так, эмеле Тыныбек. Давайте. Мону кармадыңарбы? Мону кармаганда, мондай баскан, жапканда өзү эле жылат. Солго, анан оңго. Солго, оңго. Нежно болуш керек, хорошо? Мондай да болбош керек, түшүндүңүз э? Могу пальчиктер мына жабылганда өзү көрүңүзбү? Ачылды, каяка жылды? Оң желкеге. Анан мындай сол желкеге. Буну на уровне своих плеч. Мисалы, түз турабыз, жерди карабайбыз. Караган менен баары бир көрүнбөйт. Түз турабыз. Ошон үчүн түз тургандан айырмаланат. Кол ошо жерде тургандан айырмаланат. Себеби аны колуңар башка жерде турса, тура эмес жакка кетип каласыңар. Ошон үчүн мына 1 2 1 2 көрдүңүзбү? Нежно, еще нежнее. Все, ошондой кылыш керек. Все? Ким? Марат, сен билесиң да кана? Көрсөтүп койчу. Колуңду Аякта эмне бар сага? Эшким унутуп калдыңбы? Сен мына өзүңдүн на уровне өзүңдүн плечоңдо эле, мына 1. Так, токто. Расслабь колуңду, расслабь еще. Все, мына эми карма буну. Анан 1, эми бияка оңго. Солго, оңго. Шире. Бияка келгенде ачылыш керек да, сол жака кеткенде. Еще тросту мындайрак карма. Все. ошону эстенсип Бер, ачылыш керек. Ширирээк ач. Ошо алакандык эсмен бармак эстеп жүргөн куркат.
Фурхат, да? Фархат. А, Фархат. Так, смотри, держишь вот так. Вот так. Так, кимге көрсөткөн болсом, практика кылып тура бергиле. Булундан көп нерсе зависит этет. 1, 2. Понял? Вот видишь, когда он закрывается, вот эти пальцы, они должны вот здесь быть вообще. Ладонь вот так должен смотреть вверх. Вот, все, вот так. Раз, два, раз. Это слишком шире сейчас. А теперь нужно на уровне своих плеч. Өзүңдүн плечом. Это смотри. Вот жака чейин кереги жок. Буяка чейин кереги жок. Бул жака кетип калды. Желкеңдин түштө болуш Все, болду. Мондан ашпаш керек. Түшүндүң, На уровне своих плеч, понимаешь? Это означает, чтобы ты вот здесь не, да, ширину, да. Только не шире. Вот видишь, тебе не шире должен быть. Тебе нужно чуть направо, направо. Еще направо меньше получается. Видишь, вот это плечо и вот это плечо. Вот. Все, понял, да? О, это только кисть работает. Да. Вот эти пальцы держат. И все пальцы бүт нелериңиз жардам бериш керек. Буну жапканыңызда өйдөгө көтөрүлбөйт, өйдөгө көтөргөнгө болбойт. Бул солго кетиш керек мына. 1, 2, 1, 2. 1. Көрүнүзбү пальчиктериңиз? И өзүңүздүн денеңиздин гана плечонун несинде. Бул сол желкеңиздин ушул аралык эле да, ширинасычы. Андан ашып кеткен болсо, сиз башка кишилерге да мешет берип каласыз да. Сиз өзүңүздүн жолуңузду эле тазалап кетип атасыз. Нормально. Это безопасно. И плюс эмне үчүн өзүңүздүн плечодо дегенде бутуңуз могу жерге түшөт, могу астыга түшөт да. Ошол жерге түшөт. Ошол жерге түшөт. Ошол жерди текшериш керек да. Бияка түшпөйт бутуңуз. Ошон үчүн бутуңуз шак түшкөн жерди гана текшеребиз. Ага, Садырбай. Так, кол буякта туруш керек да. Сен видишь, сен могу жерге кылганыңда, ошон үчүн түшүнбөй каласың. Кайсы азыр мону тарс деп могу жерге тийсечи. Бутуң тийеби, тийбеби. Так, стоим, пока не ходим. Пока не ходим. Ортого болуш керек. Ортодо болуш керек. Ошон үчүн моундай болсо, потому что сен өзүңдүн плечоңдун аралыгын гана и бутуң түшкөн жерди гана текшеришиң керек. А моундай кылса, могу жакты текшере албайсың да. Аякка бутуң түшпөйт, аяктын кереги жок сага. Могу жактында кереги жок, аякка бутуң түшпөйт. Мына бутуң мына жерге гана түшөт. Түшүндүң, Ошо бут түшкөн жерди гана текшериш керек. Анан тросту узунураак кармаш керек. Вот так, узунураак карма. Анан кыймылдаганда мына көрүң, пальчиктериң. О, молодец. Вот, шашпа. Раз, два. Раз, два. Слишком сол жака кетип калып атат. Только пальчиктерди. Могулар расслаблено, могу жер расслаблено, могу расслаблено болуш керек. Кол талыбаш керек. Бул таяк жеңилдикте пайда берет экен. Ошон үчүн да жеңилдиги. Кол талыбаш керек. Көп басасың да. Так, когда вот пальчиктери вот два пальца держат, основные, эти просто вспомогательные, тоже держат. Но вот когда закрывается на уровне своих плеч, вот это левое плечо, это правое плечо. Раз, два, раз, два, раз, два. Вот, надо вот так работать. Но вот так поднимать нельзя. И слишком вот туда идти тоже нельзя, потому что туда вы даже не наступаете. Проверяйте только на уровне своих плеч. Хорошо? Ну-ка, попробуем. Да, раз. Раз. Все. Все, молодцы. Ну-ка, Баяман, покажи. Я не понял. Ты не понял? Смотри. Работает только пальчики. Теперь вот смотри, закрываешь пальцы. Видишь, пальцы закрылись. И на уровне своих плеч чуть-чуть нужно помочь тростью, чтобы он здесь приземлился. Это левое плечо, это правое плечо. Раз, два. Раз. Когда вправо идет, он видишь, у тебя пальцы тоже, вот видишь, открываются, они чуть-чуть отошли. Понял? Чуть-чуть пальцы расслабляют. Обратно закрываешь, он сразу туда идет. На левое плечо. Правое, левое. Правое, левое. Правое, левое. Ну-ка, давай, сам. О, хорошо. О, молодец. Вот у тебя идеально. Давай, еще. Ну-ка, давай, подожди. Вот твое плечо, вот это моя нога, это твое левое плечо, это твое правое плечо. Понял, да? Еще попробуй. Вот теперь попробуй. Вот видишь? Раз, два. Раз, два. Понял, да? Он должен здесь приземлиться, но ты его не роняй, хорошо? А ты должен вот так. Тах, 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 тах. Понял, да? Ну-ка давай. Раз,
Да, чуть-чуть шире сделай. О. Все. Молодец. Все, делаем. Ошону кылабыз. Бул эмне үчүн кол ошо жерде туруш керек? Силер пока кыла бергиле, мен айтып берип турайын, э? Жакшы эплеп айтам. Неге? Кана? Мына эки колмен баса албай атам. Неге? Азыр. Жакшы маалымат алып, мага маалымат берди жакшы. Жок, маалымат эмес. Ал кулак салбай атат өнелерчи. Моолор кулак салбай атат. Пальчиктерчи. Бул сразу эле кулак салып баштабайт. Кээ-бирлери укпай коет. Потому что колдонгон эмес да, ал иштеген эмес аларчы. Ошон үчүн эле. Маалымат тура эле. Ну-ка давай кылып көрүңүзчү. Кылыңыз. Сиз өйдө өйдө эмес, өйдө көтөрбөңүз. Потому что өйдө катуу жабып ийип атасыз да, ошон үчүн. Вот, ушул плечо. Мына, всё, мына караңыз, мына. Мо эки кармадыбы? Бул тура эле турат. Түшүндүңүзбү? Мына 1. Эми бияка ачылып атканда моолоруңуз жардам бериш керек. Моол эки кол. Мына меникин карасаңыз. Мына меникин карасаңыз, мына. Сиздики мондай болуп атат. Мондай болуп. Андай болбош керек. Кандай болуш керек ана? Бас көрсөтүңүзчү мага. Мына азыр напрягать этем. Пальчиктеримди карасаңыз, менин пальчиктерим. Жакшы, дальше арырактан, чуть-чуть арырактамастан. Мону кармаңыз. Мо напряжениени көрдүңүзбү? Муну пальчигим менен, муну пальчигим трошту основной весин кармап турат. Түшүрбөйт, ал бири уровеньде. А бул пальчиктерим жөн эле жардам берип атат. Бияка направо, раз. Булар кыймылдабайбы? Кыймылдайбы? Ачылып жабылабы? О, ачылып жабылат вместе эле. Көрдүңүзбү? Трош менен вместе эле. Трош менен кош эле кетет. Так, сиз буруп атпайсызбы? Токтоңуз. Бурбайсыз. Мондай туруш керек. Эми бияка мына 1 2 1 2. О, 1 2 1 2. Булар жардам берет. Буга чапташып туруш керек всегда элечи. 1 2 1 2 1 2 1 2. Хорошо. О, чарчасаңыз, вот азыр эми окшошуп баштады. Молодцы. О. Всё. Ассалам алейкум, устаз, кандайсыз? Опа. Так, всё. Кимдин колу ооруду? Колу ооруса эс алабыз. Всё, эс. Расслабленно. Пальчики, хорошо? Раз. Вот твое. Чуть-чуть не открывается, видишь, ты вот так делаешь. Тебе нужно его держать на весу. Вот он на весу. Все. Он должен вот в таком уровне держаться. Это держит вот эти два пальца. Да? Все, вот видишь? Вот так. Раз, два. Раз. Два. Вот дай мне. Тростуңар всегда турганда, жөн турганыңарда. Просто когда вы стоите, он должен всегда денеңерди түздөп алышыңар керек. О. Өзүңөрдү бир сыйра түздөп коюшуңар керек. Башыңар түз турабы, түз эмеспи? Башка жакты карабай элесиңерби? Ошонун баарын түздөп туруш керек. Хорошо? Азыр все собираем. Трость просто стоим. Теперь эми экинчиси бизде оң, сол, түндүк, түштүктү үйрөндүк, оң, солду кылабыз азыр. Азыр все направо, оңго. Все, болду. Турабыз ошо боюнча. Кандай бурулган болсоңор, ошондой турабыз, хорошо? Так. Асылбек молодец. Так, токто, спокойно. Оңго, оңгол каякта. Все, хорошо. Болду. Все нормально. Отлично. Хорошо. Так, Баяман. Ты здесь стоял? Да. Здесь стоим. Направо, ну-ка поведи. Или уже повернул? Я уже повернул. Еще раз направо. Хорошо. Все, теперь так стоим. Теперь эки жолу солго. Ну, хорошо. Так. Садыр молодец. Так, Белял молодец. Так, ты еще пока не знаешь, да? Сейчас, ты стой. Так, Талайбайка молодец. Фурхат молодец. Молодец.
Асылбек көп. Хорошо. Üç yol olup gitti. Так. Эми. Так, эми все смотрим кайра. В исходное положение. Мени карап турдук эле. Башында кандай турдук эле, ошондой турабыз. Баарыңар турдуңар, э? Так, эми бурулгандын жолу көзү көрбөгөндөр үчүн бурулуш кантип бурулуш керек? Четко, точно, ясно болуш үчүн. Так, ар бириңерге азыр көрсөтөм, э? Асылбек, бергесең чуть-чуть, смотрите. Бурулуш үчүн бутту түз кылабыз. Бут азыр түз эмес. Эми түз болду. Бираз аралыгын ачабыз, спокойно тургула эми. Ушундай турсун, хорошо? Так, эми бурулуш үчүн смотрите мына. Бул бутту солго бурулганда оңго бурулуп атабыз, э? Бир. Бул жанына просто келип калыш керек. Түшүндүк, э? Солго дагы мына, кайра. Бир. Всё. Так, жок көп болуп кетти, көрүңөрбү? Сиз бутуңар не болбой калды. Бут менен ориентируемся. Бутту ровно коебуз, кайра. Ровно коебуз. Ровно коебуз. Кайра. Солго бурулабыз, смотрите. Солго токтоң, шашпаң. Сол, на. Токтоду болду. Буттуңуз сезип алыш керек. Всё, түшүндүз, э? Эми бул жолу эле жанына келип калат. Всё, болду. Дагы бир жолу солго. Аха. Молодец. Дагы бир жолу солго. Эми эки жолу оңго. Бир. Так. Всё, түшүндүз, э? Ошондо буткан ошондой башында ошентип көндүрүп коесуңар. Көнгөндөн кийин уже автоматически бурула бересиңер өзүңөр. Өзү денеңер өзү эле бурулуп кала берет ошогочу. Бирок ага чейин ошону байкап туруш керек. Бутту ровно коюш керек. Ооба, ровно коюш керек. Солго дегенде шик деп бурулуңузбу, как роботтай болупчу. Потому что бутту үйрөтүп коюш керек. Бул мышечный память дейт. Мышцалар эстеп калыш керек. Сол аякта, оң аякта кандай. Ал бат эле унутуп калат. Ошон үчүн буну тренировка кылдырып койсоңор болду, ал четко болот ошондой. Так, ким эле? Тыныбек, азыр солго. Мо бутту подожди. Стой. Бутту вместе кылабыз. Солго. Солго жүрүш үчүн мо бутту бияка жылдырабыз. Эми буну жанына алып келип коебуз, болчу. Всё, түздөйбүз могу жерге. Мына, түз туруш керек да. Всё, дагы бир жолу солго. Да, всё, молодец. Прям 45 градус болуш керек. Дагы бир жолу солго. Да, Az bolup kaldı. жетпей калат. 90 gradus болуш керек. Tü bilin, 90 gradus деген. Ондайраак. Всё, да. Bir kutu orada koy. Эми жанына коебуз. Всё, дагы бир жолу. Dagı bir yol solga. Sol. Дагы бир жолу. Да, не жетпей калган. Токтойт. Всё. Мондайракка. Всё, мончалык болуш керек. Буттун памяти ошондой болуш керек. Эми кайра оңго кылсаңар, оңго кылчы. Оңго. Всё. Всё. Вот, түшүнүңөр, э? Дагы бир жолу оңго. Оңго. Всё, болду. Так, бул жанына келиш керек. Всё. Түшүнүң, э? Так, ровно турабыз эми кайра, спокойно. Всё. Ушулардын баарын үйрөнүп алыш керек, хорошо? Marat bilse gerek. Көп. Марат кана оңго? Оңго? Нормально. Направо? Так, только этот, обратно налево. Все, видишь, ты 2 раза налево сделал. Подожди. Тебе нужно этот, прям понять ровно, когда нужно сколько градусов повернуть. Хорошо? Смотри. 90 градусов, вот до сюда. Все, давай. Эта нога просто рядом станет. Все? Понял? Вот этот четко поворот. Понял? Теперь обратно налево. Вот сюда. Вот. Это чуть-чуть не хватило. Подожди. Вот все. Теперь хватило нормально. Еще раз. Туда же. Вот 90 градусов. Вот до сюда. И все. Все. Понял, да? Теперь направо поверни. Раз. Это много. Вот так. Давай. Вот до сюда. Вот так должно быть. Все. Понял? Когда направо или налево, один поворот только вот до сюда должно быть. Давай. Вторую ногу приравни. Так, теперь еще раз направо. Все. Молодец. Понял? Не понял, да? Устал уже, да? Да. Талайбекке гана оңго бурулуңузчу. Оңго. Так, хорошо, молодец. Эми ушул четко болду. Бутуңузду жанына алып келип коюңуз болду. Бунун жанына. Все. Эми солго. Это көп. Мына могу жерден токтош керек. Все, болду. Эми жанына. Отлично. Ноги вместе. Все, круто. Түшүндүңүз, э?
Оңго, солго. Оңго, солголор, и? Ушундай. Аз движение кылыш керек. 1 2 болду. Больше не делайте. Ал жардам берет ошондо силерге. То есть бар кимди сурасаң, Гүлназ? Троч тап келдиң берчи. Так, кимге алмаштырып бериш керек эле? Билалга. Так, Земфиреджен сурасам, бошогон болсо буларга турой не өтүш керек, брайлчы. Мен ертең жана немец түрмөсүн изиш керек эле. түштөн кийинби? Ертең менен. Эртең менен бекен. Хорошо. Ондо дейт анан. Уюштурабыз. 20 киши десем, чакасынан чыгып калды го алар. Оны эле иши керек дейт. Андай. Анда биздин балдар деле алып коет. Кимдер эртең менен келбейт да? Кимдер? Дастан Жылдызбектер. Так, кимге троч бериш керек? Келди алар биякта. Келет. Всё. Иди. Этот ким? Барында бар же. Барбы, барбы? Алмаштырыш керек да. Барында бер. Жок, кимге алмаштырыш керек эле? Кечек алып келгенди Жок. бербедик уже. Сизге туруп үзүм эле бердим го. Жок, бирөөнө кыска троч бердим. Сизге. Кыска троч бердим. Неге кыска дедиңиз го? Сизге мен айттым. Өзү форма кыласаңыз. Просто не помню, да? Мага өтө узун. Ушундай. Азыр. Карап көрүңүздөр. Могу. Азыр. Кана. Түз турсаңыз. Башты түз кыласыз. Бияка. Вот, всё. Вот, нормально? Мурду менен экен, көзгө чейин келди. Нормально. Эми чётко болуш керек. Болду, эч кимге алып. Тинибектики да кыска болуп калды. Тыныбектики гана. Тыныбектикин алмаштырыш керек болчу тоже. Ошо Лек мына уже көзүңө чейин кетти. Эми ушу менен бул менен точно түз турганыңар билинет. Булар жанагы окуганды уже жазганды уже билгендер. Булар азыр алифбе, муалим саны китебин баштады, ошону окуп атышат азыр. Алып келейин, прибор керек. Азыр точканы үйрөтөлү. 1. Булар жакыныраак Первая, вторая, третья, Кимди? четвертая, пятая, шестая. Көрдүңөрбү? Оң бурчтан эсептелинет. Хорошо? 1 4 5 6 5 2 Birinci, dördüncü, beşinci, altıncı. 4, 5 5 жок. Молодец. Эми түшүнүп тура. Всё, эс алып тур да уже, а? Дагы бир жолу эсептейбиз. 1, 1 2, 2 3 İkinci, dördüncü, beşinci. Жок. 1 2 3 3 жок, а? Молодец. Всё. Ortaha Emin birinci, Gürültü. beşinci, altıncı. Несколько жок. Эми эсептеп көрөлү кайсы. 2 3 4 Жакшылап эсептейбиз. Birinci, üçüncü, Başına Dört geçelim. жок, а? 4 жок. Анан, Uşa az bu yerde o şerge sen lazım. 10 tamam eкен, 4 жок. анан дальше. 5 Анан Ana bunday ayıp ver desen de kitaptan okuyun ayıp ver desen ayıp veriyorum. Jattan. молодец. Всё, молодец. Всё, молодец. Ben de unutma kanday jat ayıp versen ben Жөн эле хо деп турат. Кыргызча танган. Хо эмес, хо деп турат. Кыргызча танган. Тирesi жагынан. Так, мындай кагаздар салынат. Могу ручкасы, көрдүңүз, э? Мына уручка, мына мен. Ошо азыр. Эми жаз, эми муну жана үйрөттүм го. Буну мындай кармайбыз. Мындай. Муну кол менен мындай текшеребиз, клетканын башталган жерин. Оңдон солго карай жазабыз. Жана канча точка эле? Точно монун эле нерсе копиясы болот. Оң жак бурчуна 1ди басасыз, ошондо бул алифтан басасыз, да? Камера тартып. Кыямат болуп кетиби дейсизби? Киме сагып калды? Биз биринчи эле точка калыш керек, калганын баарын чыгарып салыш керек. Кана эсептейбиз. 1 калат, калгандары кереги жок да. 1 эле калат, калганын баарын чыгарып салабыз. Чыгар. Алып саламыз байке. Эгерде бир айылда баарыңыздарга айтып коеюн, бир айылда правиласы бар. Правиласы бул деген, эгерде 6 точканын баары жазылып турган болсо, бул эч нерсени билдирбейт. Эгерде кайсыдыр бир точка жетишпей атса, значит ошол бир тамгаларды билдирет. Bir kaldı. Bu alif damgası. Alif. Arap alfabetindeki birinci damga alif damgası. Andan keyin ba damgası.
Канчанчы точка эле талай байке баа тамгасы? Ya Allah. Birinci, ikinci. Birinci, ikinci точка. Andan keyin. Молодец. Болду шашпай. Алиф баа тамгасы биринчи, экинчи точка эле. Биринчи, экинчи точканы жазабыз. Кана. Бир барбы биздики? Бир жазылып турабы? Bir bu. Уже значит ага экинчи точканы жазыш керек. Бұл жерде бұл Азат деген жігітіміз бізде жаңағы телефон пайдаланғанды, ана ноутбук пайдаланғанды үйретеді. Ошол біздің мұғалім. Ады бұл бірінші жолы бұл тақсырға ошол жаңағы сүйдей тұрған программаны орнатып берді, ошоны үйретеді азыр. Yürüyeyim mi? Күйізгөнү билесизби? Мына басыңыз. Биринчи арыз. Бирөөз көтөрүп коюп, потом жазыш. Качалка громкость басыш. Мына уже бул блокировкадан сразу чыгып калып турбайбы? Мына могу сиз сүйлөгөндөрүн түшүнүп атасызбы, түшүнбөй атасызбы? Жылдып көрсөңүз мындай колуңуз менен. Могу көбүнчө сөмө менен атсаңыз мындай, сөмө менен, шпириле сөмө менен. Мындай. Ушинтип бирден өтүп кетерсиң, мына бат-баттан өтсөңүз болот, жылдып өзүңүзчү, бат үйрөнгөндөн кийин мындай жылдып кетерсиз да. Анан бул назад деген кнопкасы. 96. Последняя кнопка. Назад. Могу оң почти оңураак жакта болот да, могу спусктан баштап бияқараак кичине. Сообщество. Домой. Кнопка. Домой деле алсаңыз болот. Домой дегенде 3 жолу басасыз, жана 3 жолу басып көрсөңүз өзүңүз. Сообщество. Жол эмеге кирип. 3 жол басыш керек катар менен. Домой. Да, басыңыз ошону. Анна. Домой. Кнопка. Главный экран. Главный экран бар да, домой чыккандачы. WhatsApp. Бул кайра эмеге келип калат. Исходный положениягачы. Телефон. Ушул жерден Телефон. мисалы үчүн сиз любой нерсени таап кирип көрсөңүз өзүңүз кайра. Чтобы активировать. Инстаграм. Уведомлений 3. Телефон. Инстаграм. Уведомление. WhatsApp. Как отмечено. Всегда показывать это сообщение. Окей. Погода. СР 16 июль. Выбрано. О. Устройство разблокировано. Настройки. Тамашашпай иштейт турбайбы эми бул да? Экран выключен. Кайра көз бассаң. Samsung, Redmi şularda. Эки пальчик менен эки пальчигиң түз. Ушундай бул жактан мына өйдө каласың. Устройство разблокировано. Устройство разблокировано. Орусча түсүнөсүң да? Жок. Жашалсаң болот да. Устройство разблокировано десе, значит блоктон чыккан болот. Анан могу эмеде Рабочий стол. экранда эмелер бар да? Рабочий стол. Поиск в Chrome. Поиск там. Поиск в Google. Google. Поиск Голосовой поиск. Google. Настройки. Настройки. Рабочий стол. Поиск в Chrome.